Sallallahu aleyhi ve sellem kede dua kılganda mынандай dua kылат эле. Эки кол туулугунун актыгы көрүнөт эле мындай катуу дуалары. Кээде дуа кылганда кээде дуа колун биртирип дуа кылат эле. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху пайгамбарыбыздын менмин деген шакирти дайыма кызматта болуп жүргөн. Жастыгын көтөрүп алат деп, бут кийимин көтөрүп, тияк алып алып келип, пайгамбарыбыздын дуасын алган менминден мыкты алым ошол айтат, дуанын адеби көкүрөккө чейин алаканды көтөрүңүз дейт. Кайерге чейин? Мындай эмес. Көкүрөккө чейин колду көтөрүңүз, мейлиби? Ушул жерде көтөрүп туруп анан дуа кылып сурайсыз. Дуада биринчи Аллага мактоо, экинчи кезекте пайгамбарыбызга салам салават, үчүнчү кезекте өзүңүздөн баштайсыз. Анан үй бүлө, анан бүткүл үммөт адамдарга. Түшүнүктүбү? Дуа бүткөндөн кийин, тилек бүткөндөн кийин амин деп айтасыз. Амин бул дуанын кабыл болушлугуна мөөр. Печать. Пайгамбарыбыз айткан риваяттарда. Аттен кап амин деп печать басып коёбу да депчи. Бул кабыл болгон ошончо амин деген жөнөкөй сөз эмес. Андан кийин анан бетиңизди сылайсыз. Мындай. Жогору жактан ылдый жака. Түшүнүктүбү? Мына Абдулла ибн Масуд пайгамбарыбыз менмин деген сахаба пайгамбарыбыздан үйрөнгөнүн айтып берет. Ана колуну бетине сурап кой. О? Акылбы? Так, канткенде дуа кабыл болот, жана кимдердин дуасы кабыл болот? Канткенде дуа кабыл болот. Дуа азыркы айтып атканда таквалардан, азыркы туганчык мамилени үзбөңүз. Так, арамдан толук сактануу. Дуа кылып атканда шектенбөө. Өз учурлары бар дуага. Фарыз намаздардан кийин. Так, тахажжуд намазда өзгөчө. Жамгыр жаап атканда. Түшүндүңбү? Сапарда. Алхамдулилlah, ушундай кыйынчылык, оорулуу адамдын бар тушу, оорулуу адамдын дуасы кабыл дейт. Оорулуу адамдын, мусапырдын дуасы кабыл. Атанын балага болгон дуасы кабыл. Акылбы туугандар? Мазлумдун дуасы кабыл. Дуалар кабыл болгон түрлөрү көп.